Жыл сайын дал ушул маалда Кыргызстандын керемет болгон ысык көлгө келген туристтердин саны арбын. Ал эми ошол эле учурда биздин жарандар кайда барып эс алышат деги эле эс алууга убакыт бөлүшөбү? Бишкектиктерден сурап көрөлү. Негизи быйылкы жылда кайсы жакка пландап жатасыздар? Көлгөлө. Ысык көлгөлө. Шаардын четине суу бойлоп келип атабыз. Негизи көлгө барып келсем эле да. Көлгө 5-6 жылдан ашты бара элек. Көлгө. Бака план жок. Көлгө. Кемпирлер менен бала чака менен бир жумага көлгө барабыз. Жайлап айлап барабыз, тияқпаққа барабыз. Пенсия болса бұл Асандос айткандай эчтекеге жетпейт. Эс алуу план жок. Канча каражат кетет? 2000ден 3000ге чейин кетет. Ал жерде туугандарыбыз бар эмеспи? Пландаганыңыздар. Каражат деле кетпейт койру барган. Пландаган бир 10 000 сом тегерейин, андан ашык көрөт албайбыз. 2000 сом питание, там жол тийбиз. Не знаю, канча кетет это. Барганда билет го канча кетет. Да эсептеп көрүп турмун, бирок көлдө туугандарымкына эле барам да. Туугандарга барып эле аны эс алып барам. 10-15 миң кетет. Кыргызстандан тышкары эс алдыңыздар? Жок, Кыргызстанда эле. Акча эле болсо эс алганга Кыргызстанда өтө жакшы жерлер бар. Каражат жок. Жок, бара элекпиз. Эмне? Барганга пенсия эмнеге жетмей келе балам. 5000ден пенсия алсак. Мен дайыма эс алсам айылыма эс алам. Башка жерден эс алууну көрбөйм деле. Туугандар менен, достор менен. Сырткары жок чыга элекпиз. Эмне түрткү болуп атат ошо чыгып эле? Каражат да. Тышкары эс алганга каражат керек да жамегет. Бишкек шаарынын тургундары ысык көлгө жана айылдарына барып эс алууну туура көрүшүүдө. Себеби Кыргызстандан тышкары чыгып эс алууга каражаттары жетишпээрин айтып өтүшүүдө. Сиздер менен мен Ормонбек Амангелдиев болдум. Эмки чыгарылыштан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.